eskinde çok sürekli zaten İşte savaştadı. Özünüzдөр bilesizler, Jogorku sot төмөнкү инстанциянын чечимдеринин баарын жокко чыгарып, кайра кароого жөнөткөн. Биз ишенебиз, сиздер ишенип турасыздар. Сот бул жолу адилеттүү карайт деп турабыз. Соттун имараты жаңыланыптыр. Мен ойлойм, соттун имараты эле эмес, судьялардын жан дүнүйөсү жаңыланыш керек. Аларда жаңы салт, жаңы нормалар, жаңы принциптер пайда болуш керек. Мына ошондо сот реформасы жүрөт. Сот реформасынын жүрүшүнө мына сиздердин салымыңыздар чоң. Эгерде граждандар бардык жерде, ар бир айылда, ар бир райондо туура эмес ишке так ушунча тикесинен турса, соттор туура чечим чыгарганга мажбур болот. Көп адамдар наразы болгонун угуп калабыз. Эмне үчүн эле Чотонов, Текебаев айта берет, башка карапайым ондогон, жүздөгөн адамдар жатат. Эмне үчүн аларды айтпайт деп. Анткени бирок туура эмес. Biz bu işti başlasa, başka işlerde dağın adilеттүү каралышына шарт түзүлөт. Биз элемес. Саясий мотивде жаткан башка туткундар, ошонун ичинде Садыр Жапаров, жөнөкөй аты жыты белгисиз карапайым балдар жалган жала менен жатышкандардын иши дагы кайра каралып чыгыш керек деп. Biz hazır partiyanın ofisinde bizde kütüp oturup эгер kimden vakti olsa ötüp gelsеңиздер, ошол жерден кол алышып, кучакташып сүйлөшөбүз. Урматтуу мекендештерим, чын жүрөгүмөн ыраазычылык билдирем. Көбүрөөк чекеш айтты да, сиз турбайбыздар. Кара айлаганда караан болоор эл бар экен. Kırgız ele çokta sınbayt. Buyut kovuz tölüklü olsun. Cemiş kavga. Çok